Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бул видео роликте биздер менен телефон менен кантип акча табыш керек экенин способдорун жана стратегияларын разбирать этебиз. Телефондо достор өздөрү билесиздер, азыр көп нерсе кылса болот. Телефондо деле биз рыноктон акча тапсак болот. Бул видео роликте телефондон кандай стратегия менен кандай анализ кылыш керек экенин көрсөтөм достор. Эгерде сиздер бул видео роликти биринчи көрүп атсаңыздар, анда каналга лайктан басабыз достор, каналга катталабыз. Каналда күндө видео роликтер чыгып турат. Подписацияны жанында колокольчикти басып койсоңуздар, каждый видео ролик келген сайын телефонуңузга уведомление келип турат. Итак, давайте быстро платформага киребиз. Платформада азыр балансыбыз $2529 бар. Давайте анда эмесе биз валютный параны тандайбыз. Эгерде аккаунт жок болсо, аккаунт ссылка комментариянын башында болот, именно ушу платформаныкы. Также промокод жазып коемун. Ошо промокод менен регистрация өтсөңүздөр, сиздер биздин командабызга кошуласыздар жана бизден бонус алсаңыздар болот достор. При пополнении 50% алсаңыздар болот. Итак, биз платформага кирдик. Көрүп тургандай деле бизде азыр балансыбызда $2529. Бул жактан биз сиздер менен валютный параларды тандайбыз да. Любой валютный параны мен телефондо кандай торговля кылам, телефондо кандай анализ кылам. Сиздер кааласаңыздар горизонтальный кылып алсаңыздар болот, мондай кылып жаткызып, же болбосо мондай кылып торговля кылсаңыздар болот. Но мондай торговля кылган түз кылып кармап, телефонду түз кармап торговля кылсаңыздар, пользасы эмнеде? Пользасы бул жакта биз максимальный пикти жана максимальный просадканы жакшы көрө алабыз да. Если мондай алмаштырсак, да, мисалы мындай горизонтально койсок, анда көрдүрбү график кичинерет да. Көрдүрбү? Подъем понижениялар кичинерет, мындай кылсак жакшы көрүнөт да, узунураак болуп көрүнөт. Мен советим боюнча, вообще кому как, өз негизи, мен мондай торговля кылам да. Вот, смотрите, валютная пара AUD доллар OTC 2 минутка эмес, 1 минутка ачабыз. Сделкабыз биринчи сумма инвестициябыз $20 болот. Бул жактан сразу көрүп атамын, мынакей уровеньде. Бул жактан бизде азыр график разворотко кетип атат. Бул жактан 1 минутка сниженияга ачамын. Ситуация бул жакта. Линияларды коебуз, мынакей. Горизонтальная линия. Бул жакта линия болуп тур эле, мынакей. Бир касание разворот болуп тур. Бул жакта бизде пробитие болуп, кайра резкий спад болуп тур. Кайра биздин уровеньибизге келди да. Кайтты уровеньден. Мынакей үчүнчү жолу бул жактан касание болуп, разворот болуп түшүптүр. Азыр график кайрадан эле ушул уровеньде жүрөт да. Мынакей. Кайра эле ушул уровеньде, мен ойлойм, бул уровеньден азыр 4-чү жолу дагы бизде разворот кетет деп да, астыга. Ошондуктан бул жакта мен сделкамды снижениеге ачтым. Биздин сделкабыздын жабылышына дагы бир 15 секунд бар экен. Давайте байкайлы. Если бул сделкабыз азыр минутка жабыла турган болсо, анда үстүрөөк уровеньден биз перекрытие ачабыз да. Кайрадан эле 1 минутка. Так, мынакей. Давайте ушул жерден ача берели. 2 сделка понижение. Трейдингте биз всегда анализ кылышыбыз керекпиз. Графиктерди анализировать этип, кайталанып аткан, мурдакы кайталанган ситуацияларды биз карап сделка ачабыз да. Мынакей. Бул жакта тоже ситуация бар, кайталанып атканда, мынакей көтөрүлүп түшүп, ушундай ситуацияларды эле предыдущий жашоосун карап туруп, анан биз сделка ачабыз да. По поводу торговли, достор, биздин телеграмыбызда, мынакей телеграмыбызда күндө торговля болот. Мынакей көчөгүн статистиканы байкаңыздар. Көчөгүн статистиканы приблизительно бир 80% чейин сделкаларды плюска жаптык да. Мындай сигналдарды, мындай сделкаларды биз өзүбүздүн закрытый VIP чатыбызда жөнөтөбүз да. Мынакей. Также биздин открытый телеграм каналыбызга катталыңыздар. Ссылка комментариянын башында же болбосо видеонун астына тапсаңыздар болот достор. Так, перекрытиябызды успешно плюска жаптык. Мынакей, акыркы 2 сделкабыз. Бул жактан дагы бир жолу сделкабызды пониженияга ачабыз. Анткени уровеньибиз бизде туруштук берип атат. Давайте дагы бир сделка ушул уровень сопротивлениядан сниженияга ачабыз да. Достор, караңыздарчы, именно ушул уровеньден бизде кандай разворот болуп паденияга келип байланды. Бизде сделкабыздын жабылышына 5 секунд, үчүнчү сделкабызды биз успешно плюска жаптык достор. Так, биз бул уровень сопротивлениябызды толугу менен аткардык да. Мынакей, именно ушул уровень сопротивлениядан бардык сделкабызды плюска жаптык. Давайте башка валютный парага өтөбүз да. Так, валютная параларды издеп табабыз. Ушундай эле скальпингти дейбиз. Кийинки валютная пара MAT доллар OTC, да. Ушул жактан биз сделкабызды повышенияга ачабыз достор. Бизде тренд восходящий болуп атат. График бир эле направлениеде үстүгө өсүп баратат. Биз мындай ситуацияларда мынакей астыңкы уровеньдерден 1 минутка повышенияга ачабыз үстүгө. Так, ушул жерден купить кылабыз. Так, астыраак уровеньге дагы түшсө, астыраак уровеньден дагы покупкага киребиз. Пока что даярданабыз. Так. Вроде бы график көтөрүлүп атат кайра. Давайте 30 секундка чейин күтөлү. Если көтөрүлбөсө, анда астыраак уровеньден жакшы бир точканы таап, сделкага, покупкага кире беребиз да. Так, мынакей 30 секунд ичинде кайра көтөрүлүп атат.
шашпайбыз. Самое главное шашпаш керек да. Сделка ачып атканда акча качып кетпейт эч жака. Бул жерде силер акча тапканы келдиңер да. Самое главное акчаны өзүңөр башкарганды үйрөнүшүңөр керек. Так, 10 секунд. 9. Жок, бул сделкабыз минуска жабылды. Так, астыраак уровеньден азыр перекрытие ачабыз. Так, кайра эле ушул валютная пара, мынакей аябай күчтүү спад болуп атат, медвежий тренд. Но в целом график үстүгө эле өсүп баратат да. Бул жакта предыдущий движениени карасак, бизде график үстүгө эле өсүп баратат. Азыр биз төмен астыраак уровеньден догон ачабыз. Мынакей достаточно түштү. Ушул жерден 3 сделка $20 1 минутка сатып алабыз. Мынакей жакшы эле уровеньден аштык деп ойлоп атамын. Анткени мынакей биринчи уровенибизди бизде пробитие кылды. Линия трендабызды и ушул ложное пробитиядан биз сделкабызды дагы бир жолу перекрытие кылып ачып атабыз да. Мынакей мына могул уровень болчу эле линия көрдүрбү? Бул жакта бир касание разворот, бир экинчи касание разворот, бул жакта үчүнчү касание разворот болду, но төртүнчүсү кайра келип түшүп кетти астыга. Мынакей могу биринчи уровеньге келди. Азыр ушул жактан перекрытие ачып атабыз да. Так. Бизде дагы 10 секунд и бул сделкабызды 100% уверенно плюска жаптык да. Так, 2 секунд 0. Все. Отлично. И дагы бир жолу ачабыз. Дагы бир жолу, анткени чоң падениядан кийин азыр чоңураак коррекция болуш керек да. Чоңураак көтөрүлүш керек үстүрөөк. Ошон үчүн дагы бир жолу разворот болгондон кийин дагы бир жолу астыраак, то есть разворот болгондо кайра небольшое падение и дагы бир жолу повышение кетиш керек да. Эки жолу ачып атабыз. Именно график астыга түшүп кайтып аткан моментинде. Кайтканда да резко кайтып кетпейт, кээде мындай түшүп туруп көтөрүлүп, түшүп кайра көтөрүлүп кетет да. Вот. Түшүнүктүү деп ойлоп атам силерге. 20 секунд. Балансыбыз $2580 болуп калды. Баланс 2500 эле, азыр приблизительно плюс-минус $100 көтөрдүк да. Мынакей 1 2 3 4 5 6. Так, 1 секунд и есть. Бул сделкабыз дагы плюска жаптык. Так, давайте башка валютный пара өтөлү. Так. Көрдүрбү телефонду мондай кармаганда удобныйраак да. Ну, лично мне ушундай кармаган удобно. Силер кааласаңар мондай жаткызып алсаңар болот, чтобы график мындай удобныйраак. Если телефондо көп ойносоңор, там компьютерме, телефон оюндарда анда мондай кылып ойносоңор жакшы да. А если мондай кылып кармасаңар, графиктер чоңураак көрүнөт да. Так, валютная пара евро-доллар OTC. Караңыздар, бул жакта бизде кандай ситуация болуп атат. Мынакей графигибизге келди, уровенибизге азыр бул жактан 1 минутка повышение ачамын. Бул жактан бир уровеньди коямын. Горизонтальная линия, мынакей. Мен 2 минуттук таймфреймди карап атамын. Мынакей көрдүңүзбү? Бул линияда мынакей. Бул жакта бир жолу касание болуптур, бул жакта бир жолу касание разворот болуптур. Бул жерде касание разворот болуптур. Азыр график кайрадан ушул жака келип көтөрүлүп атат. Ошондуктан разворот болуп аткан моментте дагы бир жолу покупкага кирип атамын да. От уровня поддержки, достор. Бул сделкабыз дагы успешно плюска жаптык деп ойлоп атамын да. Анткени уровень аябай, жакшы көрүнүштө турат да уровень. И бул сделкабызды дагы успешно плюска жаптык деп ойлоп атамын. 10 секунд калды. График достаточно үстүгө көтөрүлүп кетти. Так. Давайте дагы бир жолу 1 минуттук таймфреймди байкайлы. Мынакей график көтөрүлүп атат от уровня поддержки. Бизде график көтөрүлүп кетти да. Так, дагы бир жолу давайте ачып көрөлү. От уровня поддержки ушундай разворот болгондо күчтүү тренд болуп башталат да. Күчтүү тренд болуп үстүгө выстрел болуп кетет и ошондуктан дагы бир жолу ачсак адашпайбыз деп ойлоп атам да. Так, азыр мынакей график дагы ыстыкка түшүп кетти. Бул жактан дагы 3 опцион ачамын. 3 опцион астыраак уровеньден перекрывать этебиз. Так. Понятное дело, бул уровень аябай күчтүү экенин, ошондуктан бул уровеньден астыраак уровеньден ача берсек болот да, пока бул уровень пробития болмоюнча. Так, бул жакта уже опасный момент. Графигибиз кайрадан уровеньге келип калды. Кайра уровеньге түшүп кетти. Так, 1 минуттук таймфреймди байкайлы дагы. Да, график кайра деле бул уровень поддержкабызга түшүп кетти да. Так. Күтөбүз. Бизде дагы 10 секундтай бар. Линиябызга келип кайра
токтоп калды. Так, эмне болуп атат? Пробитие болуп атабы? Да, видите, пробитие болуп атат. Пробитие уровня поддержки. Кээ бирде ушундай дагы картина болот. Небольшое повышение көрсөтүп туруп, анан кайра дальше спуска түшүп кетет. Скорее всего, бул уровень пробитие болот азыр. Да, пробитие болуп атат, ошондуктан так, 7, 8 сделка ачамын. 8 сделка. Уже пробитие ачып атамын да. Бул уровень пробитие болуп атат. Ошондуктан мына пробитие ачып атабыз. Мынакей кайра эле графигибиз ушул уровень поддержкабызга түштү да. Да. Айткандагыдай эле бизде бул жакта көп трейдерлерибиз мынакей биякта сделка ачып атканда уровеньден ачып атканда уровень бар экендигин көрсөттү трейдерлерибизге. Так, есть плюс. Так, арасында бир минус болуп калды. Ладно. Бул уровень что-то бул жакта бизде аябай чоң покупатель жана продавецтер бар экен да, ошондуктан давайте башка эле валютный пара өтөлү. Мынакей валютная пара швейцарский франк, японская иена OTC. Тренд бизде восходящий болуп келген бул жакта. Мынакей азыр бул жакта бизде спад болуп атат. Так, 1 минуткө. Так, давайте 16 сделка ачамын. Бул жакта бизде мынакей подъем болду. Давайте мына көрсөтөйүн. Мынакей подъем болуп келип туруп, бул жакта уровень бар экен, мынакей уровень сопротивления келди и мондай падение болуп айланып атат да. Падение дагы түшүш керек, приблизительно могул уровеньге чейин. Астык уровеньге чейин, могул жака чейин түшүш керек да. Ошон үчүн көрдүр двойной вершина болуп атат. Вот уровень сопротивления и бул жакта бычий флаг. Бычий флаг паттерн коюлуп атат да. И бул сделкабызды 16 сделкабыз тең полностью бардыгы плюска жабылып атат. Азыр бул сделка менен приблизительно 1650 долларга чейин, даже 1788 долларга чейин көтөрдүк. Ушундай достор, канал катталабыз, лайктан басабыз. Биздин YouTube каналыбызга жана биздин Telegramыбызда күндө торговля болуп турат. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Обучениялар бардыгы ушу Telegramда алсаңыздар болот. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.